Жусупжан Жээнбеков уулун Тазабек Икрамов өлтүрдү деген күмөн боюнча үн катты. Бул тууралуу экс-губернатор Коом пресс сайтына билдирди. Ушул теманы козгоп, менин жүрөгүмдү ооруткандан эч тажашпады. Эшигинин алдында тоогуң жоголуп кетсе, кандай ичиң ачышат? Аскар Тоодой орун басарым, уулум жоголуп мандатымды тапшырып коюп, 1 жылдан кийин денесин, 6 айдан соң башын эки башка таап жерге берген менин күйүтүмдү душманга дагы каалабайм. Ооба, жакындан бери менин уулум Бактиярды депутат Тазабек Икрамов өлтүрүүгө буйрутма берген имиш деген маалыматтар чыгууда. Бул ишке УКМК дагы аралашып атыптыр. ИИМдин иши кандайча УКМКга тиешелүү болуп калганына таң калдым. Ошол уулум каза тапканда Тазабек Икрамов менин алдымда олтурган болчу. Чын эле тиешең болсо айт. Экөөбүз коңшу айылданбыз, тууган урук чабышып кетпейли десем, Аяш аке, коюңузчу, мен кантип уулуңузду өлтүрөм деп карганып берген. Антип экөөбүз айтышып атсак, ошол убактагы президенттин коопсуздук жагын караган Жаныш Бакиев мага телефон чалып, мен уулумдун өлүмүн Тазабек Икрамовдон күмөн санайм деп жазып берип койсоңуз болду. Калган ишти биз бүтүрөбүз деп калды. Колум менен кармап албасам, же бир күмөнүм болбосо эмнеге жазып берем? Эгерде сенде факты болсо, кармап алып барып кара деп жазган эмесмин. Андан кийин деле кол астында иштеп жүрдү. 1-2 оозунан чыгып кетеби десем чыккан жок. Анан айрымдар Тазабек менен Бактияр урушуп кетиптир, ошого өлтүрткөн деген версияны ойлоп чыгышты. Урушпаган ким бар экен? Ата менен бала, бир туугандар деле урушат да. Урушса эле өлтүртүп коймок беле. Мен билгенден бул жерде чоң акча бар. Шектүү деп камакка алынган Зикирбаевду болсо абактан качырып атып салышты. Ошол жигит көп нерсени билчү болуш керек. Бул кылмыштын делосу менен жакында барып таанышам. Мурда такыр колума беришкен эмес. Ошол жакта Тазабектин аты жөнү катталган эмес деп үмүт кылам. Эгер катталып калган болсо, мыйзам алдында жооп берет. Кече жакында Тазабек дагы байланышты. Аке, мени ушинтип каралап жатышат дейт. Сени ушул окуяга жооп берүүдөн жалтанып, Кыргызстандан качып кетет экен деген сөздөр чыгууда. Эгерде өлкөдөн качып кетсең, Бактиярды өлтүргөн болуп эсептелесиң. Качпа, ак экениңди далилде деп айттым. Журналисттерге айтарым, баламдын өлүмүнө саясат жасап, менин жүрөгүмдү оорутканыңар аз келгенсип, уулумдун 4 баласында жашоосуна так салып атасыңар. Келиним, неберелерим менен катташтырбай, эне катары калкалап жүрөт окшойт. Жашабай жатып жакшынакай күйөөсүнөн айрылганы аз келгенсип, артынан ушундай ушактар айтылса ага деле оор тиет. Балдары чоңоюп, үйлөнүп, жайланып калгандыр. Жашоолорун тынч койбойсуңарбы? Тазабек Икрамовду жамандап, Жусупжан Жээнбековдун уулун өлтүрүптүр деп окуяга аралашып жүргөнсүп сүйлөгөндөр. Эгер далилиңер болсо бергиле, укук коргоо органдарына, мага. Болбосо мен уулумдун өлүмүн депутаттан күмөн санабайм. Ал өлтүрүп жатканда жанында турган эмесмин. Чын өлтүргөнүн билсем, башкача сүйлөшөт элем, ким болсо дагы. Факты бере албасаңар, уулумдун жанын тынч койгула, жайында тынч жатсын. Кудай бар, акыры бул чындык ачылат. Аны так билем, жашым өтүп калды, жүрөгүмдү кайра-кайра канатпагыла, деди экс-депутат. Эске сала кетсек, мындан 13 жыл мурун 2008-жылы ошол убактагы депутат Жусупжан Жээнбековдун уулун белгисиз адамдар уурдап кетип, башын өзүнчө, денесин өзүнчө ээн талага көмүп салышкан. Кылмышка шектүү делген жаран түрмөдөн качып баратып, милициянын огунан каза тапкан. Булак аргумент кейжи. Күчөп азайып, Казакстан, Тажикстандагы ковид боюнча абал. Казакстанда COVID-19 боюнча абал огуятер курчуп, ооругандардын саны улам өсүп бара жатат. Бул тууралуу Спутник Казакстан агенттиги жазды. Өткөн суткада 1430 кишиден вирус аныкталып, 13 бейтап каза болду деп айтылат кабарда. Салыштыруу үчүн айта кетсек, 19 январь күнү коңшу өлкөдө 999 киши коронавируска кабылып, 9 адам көз жумган. Эртеси күнү эле жуктургандардын саны 1134кө чыгып, 11 адам каза болгон. Вирустун күчөп бара жаткандыгын кызыл зонага 6 аймактын кириши далилдеп турат. Ал эми Тажикстан эпидемиологиялык абал турукташып бара жатканын айтууда. Мындан улам өлкөнүн республикалык штабы 1 февралдан тарта мечиттерге массалык түрдө барып, жума намазы окууга уруксаат берди. Расмий маалыматтарга караганда, акыркы 10 күн ичинде өлкөдө бир дагы коронавирус жуктуруп алган учур аныктала элек. Саламаттык сактоо министрлиги январь айынын башында жалпысынан коронавируска кабылгандардын саны 13308 киши экенин билдирген. Анын ичинен 90 киши каза болуп, калганы сакайып кеткени айтылат. Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлиги болсо коронавирус боюнча статистиканы жарыялабай калды. Бирок расмий түрдө кат жолдоп сурагандарга берет. Университет билдирген маалыматка караганда, бул коңшу мамлекетте вирус жугузгандардын саны 78219 жетти. Алардын ичинен 620 киши көз жумду. Булак Спутник кейжи.
Маршрутка айдоочулары жол акыны 20 сомго көтөрүүнү талап кылды. Мэрдин сунушу. Киши ташуучу жеке компаниялардын жетекчилери Бишкектеги кичи автобустарда жол кирени 19-20 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышты. Бул тууралуу мэриянын маалымат кызматы кабарлады. Мэрдин милдетин аткаруучу Балбак Төлөбаев бул талап акырындык менен ишке аша турчу нерсе экенин айткан. Айдоочулар жол кирени 19-20 сомго чейин көтөрүүнү талап кылышты. Мэрдин милдетин аткаруучу маршруттук таксилердин жол киресин 15 сомго чейин, автобустар менен троллейбустардыкын убактысына карабастан 10 сомго көтөрүүнү сунуштады. Пенсионерлер жана балдар 8 сомдон төлөшөт деп айтылат билдирүүдө. Компаниялардын директорлору айдоочулардын иш таштоосун үчүнчү жактар уюштуруп, жамааттардын ичиндеги кырдаалды туруксуздаштырууга аракет кылышканын билдирген. Булак Спутник KG.